Ырысалды ынтымак, ынтымактан ар чыгат, ынтымагы жок жерде чатак менен чыр чыгат. Садыр аке. Тасма Кожояр ата орто мектебинин тарых мугалими Райымбеков Эрландын макаласынын негизинде даярдалды. Тарбиялуу тарыхка назар салсак, колонизаторлар дайыма өткөн муун менен келечек муундун ортосуна тосмо коюу аркылуу өз идеологиясын сиңирип келгендигин көрөбүз. Өткөн муун дегендер кимдер алар? Нагыз көчмөн мүнөзүнө ээ, ислам динин тутунган, илимдүү, билимдүү, даанышман, көрөгөч, жолборстой жолунан илбирстей изинен кайтпас аталар. Бул аталар менен келечек муундун ортосундагы байланышты үзбөй туруп, элди баш ийдирүү мүмкүн эмес. Ошондуктан 70 жыл бою өтмүштөгү аталарыбыз эл душманы, басмачы, караңгы деп сүрөттөлүп келди. Булардын бирөөсү Гөлдүн акелери. Булар кимдер эле? Мойтаке, Олуя давегер мүнүшкөр, сайапкер адам болгон. Сартаке, акыл ээси деп аталып, хан бийлердин кеңешчиси болгон. Тилекматаке, бугу уруусунан чыккан даанышман элчи. Садыр аке, каракылдык акчарган калыстыгы менен белгилүү болгон. Кыдыр аке, акелердин эң кенжеси. Өткөн чыгарылышыбызда Мойтакени баяндаганбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда каракылдык акчарган калыстыгы менен белгилүү болгон көрөгөч, даанышман, стратег, ажы Садыр аке Жолболду уулу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Даяр болсоңуздар, тарыхтын дагы бир каалгасын биргеликте ачалы. Даанышман, адилеттүү Садыр аке. Молдогазиев Жолоочу атанын айтымы боюнча, Жолболду уулу Садыр 1821-жылы туулган. Профессор Сапарбек Дөөлөталиевдин изилдөөсү боюнча Садыр аке 1824-25 жылдар аралыгында туулган. 1820-30 жылдар. Кокон хандыгынан аркалык кыргызлардан биринчи болуп датка наамын алган, Медет датка бардык тагай тукумдарынан тараган кыргыз урууларын Кашкарга казатка чакыра баштайт. Казаттан Сарыбагыш уруусу Кокон хандыгына багынбагандыгынан ачык эле баш тартат. Бугу уруусу Кытайдагы Цин империясы менен чектеш экендигин жана соода сатык мамилеси жакшы экендигин билдирип, ат көөлүк тамак аш жагынан жардам берип, бирок аскердик жактан жардам бере албастыгын Бирназар бий билдирет. Солто уруусунун башчысы Канай бий коңшулаш уруулардын кол салуусунан кооптонгондугун айтып, аскердик жактан жардам бере албастыгын билдирет. Гөлдүк саяктар Кокон хандыгынын курамында болбосо да, Медет датканын сунушуна макул болуп казатка аттанат. Саяктардын Кожояр уругунан куралган чакан кошуунду Садыр акенин атасы Майназар уулу Жолболду жетектейт. Бул баатыр кошуун Жукуну жана Бедел ашууларын ашып, Үч Турпан шаары тарапка барат. Атантай тайлак башында турган саяк жоокерлер менен биригип, Чыгыш Түркистан мусулман элдеринин азаттыгы үчүн бутпарас каапыр аскерлери менен жан аябагандай салгылашат. Бүркүт, тешик таш кароолдорунун ташталканын чыгарышат. Жолболду баатыр Кашкар шаарына жакын жердеги Даулетбах талаасында чоң эрдик көрсөтүп, согушуп жатып шейит болот. Садыр аке дал ушул Жолболду баатырдын баласы болгон. Садыр аке кичинекейинен жетим калат. Анын 3 бир тууганы болгон. Чоту, Эсенгул, Балык. Чоң атасы Майназар бий неберелеринин ичинен Садырды өзгөчө жакшы көрчү. Тез эле бий өлүм төшөгүндө жатып алат. Ичер суусунун аз калганын сезген бий балдарына кайрылып мындай дейт: Өмүрдү да, ырыскыны да, өлүмдү да берген бир Кудай. Ичер суум, көрөргүнүм бүтүп бара жатат. Таятасы Берназар бийдикинен Садырды алдыргыла. Бул дүйнөдө акыркы жолу көрүп калайын. Анан тоңуулу Шаралына карап, аны сага аманат кылайын десем, сенин мүнөзүң катаал, кырс. Сага тапшыра албайм, дейт. Анан экинчи баласы Алсейитти карап, сен мээримдүү, ак ниеттүү, эр жүрөксүң, мал мүлкүң да жетиштүү, бирок үй бүлөң чоң. Мен сени эл журтка баш көз болсун деп калтырайын деген ойдо болчумун. Бирок агаң Жолболдунун 4 уулун сага калтырсам кантер экенсиң, дейт. Ордунан тура калып Алсейит: Ата, мен сиздин керээзиңиздин баарын жаным денемден чыкканга чейин, акыркы демиме чейин аткарууга даярмын, дейт. Майназар бий ыраазы болуп, сенден ушундай жооп болоорун билгем, деп айтат да, артынан балдарына кайрылып, балдарым, баарың Алсейиттин айтканын уккыла, анын сөзүнөн чыкпагыла, ал ак жүрөк, бириңе да кара санабайт, дейт. Дал ушул жердеги окуя сизге тааныш учурадыбы? Бир ойлонуп көрүңүз. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу өмүр жолуна окшош бул окуя.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда кичинекей кезинде жетим калат. Чоң атасы Абдул-Муталиб өлүп бараткан кезде кичинекей Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды уулу Абу-Лахабка мүнөзүнүн катаалдыгынан улам аманат кылып калтырбай коет. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кийинки уулу Абу-Талибке аманат кылып калтырып кетет. Себеби Абу-Талиб мээримдүү болчу. Кичинекей Садырдын да балалыгы бир аз да болсо Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнө окшоп кетет экен. Экинчи жактан дал ушул окуядан дагы бир сабак чыгарсак болот. Азыркы доордун биз өкүлдөрү. Азыркы күндө ата-энеси, же атасы, же апасы кайтыш болуп кеткендер бар бир туугандар арасында. Эски салтыбызды кылып, биз да ал жетимдерди жетимканага таштабай, өз карамагыбызга алып, аялдарыбыздан коркпой эле багып алсак болбойбу? Кыргызстан боюнча 138 жетимкана бар. Ал жерде жалпы 12 миңдей бала жашайт. Эң өкүнүчтүүсү, булардын болгону 6% гана ата-энеси жок тоголок жетимдер. Калган 94% же ата-энеси, же атасы, же апасы барлар. Демек, жетимканадагы балдардын болгону 6% гана жетимканага муктаж экен. Калгандары салттан, динден алыстагандыктын кезепети. Ал сейиттер жетпей атат азыркы күндө бизге. Бизге маданиятты үйрөтүштү делинген коммунизмге чейин бизде жетимканада карлар үйү да болгон эмес. Кыргыздын жетимдерин бир туугандары эле канча бут кирсе ошончо кут кирет деп багып асырап алышкан. Айта берсең сөз көп, темага кайталы. Таятасынкында жүргөн Садырды Майназар бийдигине алып келишет. Садырды күтүп жаткан Майназар бий небереси келери менен көрүп, бул жалган дүйнө менен кош айтышат. Ошентип Садыр агасы Алт Сейиттин тарбиясында калат. Ал Сейит Садырды өз балдарынан дагы да артык көрүп, тарбиялап чоңойтот. Садыр аке кичинесинде атактуу оолуя Сопу атадан 10 жашка чейин билим алат. Сопу ата ким эле? Ал жаш кезинде Иран, Ирак, Афганистан, Арабистан сыяктуу өлкөлөрдү түрө кыдырып, илим алган оолуя болгон. Айтулуу оолуя Калыгул Бай уулунун, Арстанбек Бойлаш уулунун, Келдебек Манасчынын, Кызылак би Той уулунун устаты болгон. Сопучулукту арманып, тарикат колунда болгондугу үчүн суфи деген сөздүн кыргызча маанисине келген сопу деген атка конгон. Ооба, биздин ата-бабалар суфизмди, тарикатты карманышкан. Акыл жана рух илимдерин айкалыштырып карманышкан. Сопулар адашкандар дегендер нак өздөрү кооптуу жолдо бараткандар. Сопу ата дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин Садыр Калыгул Бай уулуна шакирт болот. Атүгүл Ал Сейит убагында Садыр менен кошо айылдагы балдарда илим алсын деп Калыгул Бай уулун айылына чейин көчүрүп келген. Албетте, Сопу ата жана Калыгул Бай уулу тууралуу кийинки чыгармаларда сөзсүз чыгарабыз. Ушундай улуу инсандардын тарбиясын көргөн кичинекей Садыр акылдуу, адептүү, зирек болуп чоңойду. Аны менен эле чектелбестен көлдүн даанышмандары, оолуялары болгон Мойт акенин колдоруна суу куюп, батасын алып, Сарт акенин, Тилекмат акенин акылман чечимдерине чукугандай сөз тапкыч чечендиктерине кулак салып эшитип, Карга акеге кызмат көрсөтүп чоңойду. Ал Сейит бий дагы Садырды аш тойго, жыйынга барса, ар дайым жанына алып жүргөн. Атың барда эл тааны, атаң барда жер тааны деп аттын жакшысын мингизип, кийимдин жакшысын кийгизген. Садыр өзү сапарга чыкканды да жакшы көргөн. Кашкарга атасынын кабырына барып зыярат кылган кезде Кашкар элинин баскынчылардын алдында кыйналып жашап жаткандыгын байкайт. Садыр буларды көрүп ойлончу болду. Эл Кокон хандыгынан үмүт кылат. Ал эми Кокондун ханы Кудаяр хандын кашкарлык мусулмандарга жардам берейин деген ою барбы? Кашкарлыктар бир жагынан 3-4 жыл мурун Келенсарыны талкалаган ала тоолуктардан жардам күтөт. Ала тоонун манаптары болсо жердин үстүнө чыккан чөптү талашып, жайлоо меники, кыштоо сеники болуп араздашып жатышат. Ак калпакчандардан качан атантай тайлактай баатырлар чыгат, бизди куткарат деген үмүттө бичаралар жатат. Эх, жолубуз узак, кадамыбыз аз, кыла турчу иш көп, чамабыз чектелүү. Душман күчтүү, бир туугандыкта ынтымак жок. Жоо көп, дос жок. Таарынгандар унутушпаган, кектешкендер кечиришпеген коомду болдук. Күнөөсүн моюндабаган, өзүн ак сезген көп. Атагы таш жарган, түптүү журт түрк атанын урпактарына эмне болду? Бири-бири менен чабышып, болбогон нерсе үчүн бири-бири менен кагышып, бири минтип ханзууларга, бири болсо оруска күн кор болуп келе жатат. Кече жакында манжурларга согуш ачкан Жусуп кожонун кийинки Уали хан аскерлеринин көбү кыргыз жигиттеринен чоң багыш, саяк адигине, черик басыздардан эле го. Телекке каршы көп кыргыз колдогон жок. Эгер кыргыз толук колдосо, анда Кашкар Жаркент эле эмес, Ак суу, Үч Турпан, Иле,
Тарбағатай Алтайга чейинки ханзуулардын курамындагы кыргыз жерлерин эбак эле бошотуп алмак элек. Мына ушуларды аргасыздан ойлонуп жүрдү Садыр аке. Жолболду уулу Садыр аке 1853-57 жылдарда Чыгыш Түркистандын дээрлик бардык жерлеринде болуп, Гансу провинциясындагы мусулман элдери болгон Огус саларларга чейин жетип, алардын да жашоо турмушун көрүп келди. Кайтып келе жатып, бугу менен сары багаштын чабышында аргасыздан текеске качып келип отурукташып калган өзүнүн туугандары Бешада Кожояр элин зыярат кылды. Ичара чырсатактардын айынан көчүп келген туугандарын көрүү аянычтуу болчу. Кандай болгон күндө да туугандарын кайра көлгө алып келип жайгаштырыш керек болчу. Садыр акенин биягасы Алсейит Майназар уулу бул мезгилдери Ак үйлүү, башкача айтканда Барымтада Кулжа шаарында болчу. Ал учурда да Кытай империясынын ичинде кырдаал кооптуу болуп тынч эмес эле. Башкача айтканда, Алсейит бийди кытайлар кыргыздардын Кытай бийлигине каршы көтөрүлүш чыгарбоосу үчүн кепил катары Барымтада кармап олтурушкан. Бешада Кожояр эли тынч экенин улам Кытай генерал-губернатору Алсейит бийди тартууларды алып анан бошотот. Бул мезгилдери Орусия падышачылыгы кыргыз-казактын ортосундагы ынтымакты ыдыратуу үчүн от чагып турган. Андан сырткары кыргыз манаптарынын ортосундагы ынтымакты да ыдыратып турушкан. Ушул сыяктуу чыр-чатактардын жана көптөгөн кыргыздын өлүмүнө алып келген бугу менен сары багыштын согушунан улам уруулар Россиянын карамагына өтө баштайт. Орустар азыркы Түп районуна караштуу Күрмөнтү айылына жакын бир жерге чиркөө курат. Ал жерге 3-4 кыргыз жетим балдарды алдап алып, кийинтип, ичинтип, анан бара-бара доңуздун этин жедиргенге жана чокунтканга аракет кылышат. Бирок мусулман балдар ал жерден качып чыгып айылдарына барып болгон окуяны айтып беришет. Эл ошондо гана чочконун майын эритер, чокунтпай туруп жегизер деп бекер айтышпаптыр. Орустан жакшылык болбойт экен да деп биринчи жолу сезет. Бул окуяга арданган Балбай баатыр чиркөөнү өрттөп, попторду болсо дарактарга асып салат. Бул кабар тез жайылып, Садыр акенин Бешада Кожояр элин ысык көлгө алып келип жайгаштыруу деген үгүт тилегин ойрон кылат. Анын үстүнө бул мезгилдери Чыгыш Түркистанда кыргыз-казак көтөрүлүш чыгарып, өз алдынча Кулжа султандыгы деген мамлекетти түптөшөт. Бул жаңы мамлекетке Орус империясына наразы болгон кыргыз-казактын аттуу баштуулары айылдары менен көчүп бара башташат. Булардын арасында Бугу уруусунан Бирназардын уулдары Мураталы, Тилекмат, Балбай баатыр, Чоң Карач баш болгон белектер көчүп барган. Окуяга кооптонгон Жети суунун губернатору Колпаковский Балбай баатырды жана казактын Шорук баатырын кайтарып берүүсүн талап кылат. Бирок Кулжа султандыгы баш тартат. Балбай баатыр жаңы түзүлгөн мамлекетке жана өзүнүн Бугу уруусуна зыян тийбесин деп Текес дарыясынын боюнда Орус империясына багынып берерин билдирет. Натыйжада 1867 жылы орустар келип Балбай баатырды кармап кетишет. Балбай баатыр тууралуу да буйрса чыгарабыз. 1871 жылы 20 июнда Колпаковский көп аскер менен Кулжа султандыгына басып кирип барып, талкалап 17 июлда биротоло Орусия империясына каратып алат. Бешада Кожояр эли мындан арткы тагдырын кеңеше баштайт. Кээ бирлери кетели десе, кээ бирлери калалы деп чыгат. Майназар уулу Алсейит бей өлсөк бир көрдө, тири болсок бир дөңдө бололу. Туш тарапка чачырабагыла. Мен болсо карыдым. Эгер калың журт туура көрсөңөр, Бешада Кожоярдын мындан ары чылбырын агам Жолболдунун уулу Садырга тапшырам дейт. Эл макул болот. Бул мезгилдери Садыр аке 40 жаштарда болчу. Байкап көрсөңүз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга да пайгамбарлык аманат милдети 40 жашында жүктөлгөн. Садыр акеге да бий милдети 40 жашында аманат болуп жүктөлүп жатат. Ошентип 1871-72 жылдарда Бешада Кожояр эли Текестен мурунку ата журту Ысык көлгө көчүп келишет. Садыр аке өмүрү өткүчөктө элине ак кызматын кылып, калыстыгынан тайган жок. Садыр аке Ысык көлдүн ичиндеги кандай гана маселе, маареке болбосун, башында туруп калыс иш алып барды. Баарына бирдей мамиле кылды. Мисалы, таластан көчүп келип эч бир жерге кошула албай жүргөн казак боордошторду бир айыл кылып Күнгөй Ак суу боолуштугуна бириктирди. Жедекөздүн шалбасында жаткан чиркейлерди көчүрүп келип, ага Кочкордон келген бөбүйлөрдү кошуп бир айыл кылды. Ак-талаадан азып тозуп келген бир канча ымандарды өзүнүн айылына жайгаштырды. Какыраган талаада жашоого ыңгайсыз жерде жашаган Бөлөкбай токумун көчүрүп келип, Бешада Кожоярдын кыштоосуна Корумду Сөгөтүгө жайгаштырган. Өзүнүн көзү тирүү кезинде орус бийлигине кадырын салып, Күнгөй Ак суу болуштугунун аймагына Сазановкадан бөлөк жерге орус кыштагын жайгаштырткан эмес.
Садракенин көз өткөндөн кийин гана чоң ак суунун боюна Григорьевка, кичи ак суунун боюна Семеновка, азыркы Жаргынбай айылы турган жерге Каменка деген орус кыштактары пайда болуп, кыргыздардын сугатка ылайыктуу жерлерин тартып алышкан. Садыраке өз мезгилинде азыркы Ысык көл районундагы Бай соорундагы Ногой, Өзбек, Уйгур, татар молдолор соодагерлери менен абдан жакшы мамиледе болгон. Алар менен биригип Бай соорунга чоң медресе курушкан. Бул медреседе убагында кыргыздын мамлекетин түптөп 38-жылы атылып кеткен репрессиянын курмандыктары болгон Жусуп Абдрахман уулу, Касым Тыныстан уулу, Акимхан Молдогазы уулу, Хасан Жээнбай уулу, Тынаев, Абдрахмановтар алиф деген арипти үйрөнүшүп 3 жыл окушкан. Көптөгөн кыргыз балдары кат сабатын жоюп, 20-кылымдын 20-30 жылдарындагы мамлекетти курууда зор салымын кошушкан эр азаматтар тарбияланып чыккан. Кезинде Жусуп Абдрахман уулунун атасы Балпан уулу Абдрахманды, Максүттү, Темир Молдону, мындан сырткаркы дагы 10 баланы Алматыга чейин алып барып окуткан Садыраке. Анын ичинде Темир Кыргыздан чыккан биринчи архитектор болгон. 1914-жылы азыркы Ысык көл районундагы Темир айылынын чиймесин, ген планын иштеп чыгып, биринчи отурукташкан кыргыз айылын түзгөн. Чынында билимге жасалган инвестициядан өткөн баалуу кен байлык, капитал жок. Муну баамдап билген Садыракенин жетиштирген кадрларынын кызматы себептүү учурда биз кыргызча сүйлөп, диний парзыбызды аткара алып жүрөбүз. Муну унутпаш керек. Элестетиңиз, бир кишинин билим үчүн жасаган кызматынын мөмөсү дагы деле түшүмүн берүүдө. Демек, 200 жылдан кийин да түшүмүн бере берет. Бекеринен айтышпайт да, 1 жылдыгыңды ойлосоң күрүчек, 100 жылдыгыңды ойлосоң балаңды окут деп. Садыраке уруулар аралык чыр-чатактарды өз убагында басып турган. Жантай уулу Шабдан менен жакшы мамиледе болгон. Эзелки кектешкен Сарбагыш бугу уруусунун элдешпей жаткан кезинде мындай деп айткан: "Саяк элдин шогу, солто элдин тогу, кылжырдын эки баласы бугу менен Сарбагыштын барынан жогу." Бир жолку тоң аймагында өткөн Кызыл Саз көт малды жыйынды баштатпай отуруп алган чоң манап чокого ачууланып, Шабдан менен Чыныбайга кайрылып мындай дейт: "Иттен көлөкө талашкан немени карап олтурбай баштоочу жыйыныңарды баштабайсыңарбы?" Көпчүлүктүн күткөнү да ушул болчу. Чоң манап чуркап келип, Садыракеден кечирим сурап, үйүнө конокко чакырат. Кийин чоко Садыракеге: "Көптөн бери уулдуу боло албай жүрөм. Мага бата кылып коюңузчу" дейт. Садыраке кыбыланы карап, бата кылып, анан "Уулдуу болсоң балаңдын атын Казы деп кой" деп керез айтат. Айткандай эле кийинки жылы уулдуу болуп, чоко атын Казы деп коет. Чынында аталарыбыз эзелтеден бата мусулмандын куралы деген хадиске ишенип, атүгүл бул хадис биздин салтыбыз менен жуурулушуп кеткен. Атүгүл бата сөзү Фатиха деген сөздөн келип чыккан. Фатиха ыйык Курандын биринчи сүрөсү. Садыраке 5 маал намазын үзбөй окуган, үшүр зекетин толук берип жүргөн такыба даанышман олуя инсан болгон. Ал 1901-жылы 16 ноябрда ажылык сапарына баруу максатында четке чыгуу иш кагаздарын, башкача айтканда сырткы паспортту даярдайт. Сүрөттө Садыр Жолболдин Мекке менен Мединага баруусу үчүн эч кандай жол тоочулук жок деген жазуусу бар аныктама барак көрсөтүлгөн. Ал эми бул документ болсо, ажылык үчүн чет элдик паспорт алуу үчүн Садыракенин жазган арызы. 15102 номерлуу чет элдик паспортун Түркистан генерал-губернаторлугу Садыракеге өзү Верный шаарынан тапшырып, ажылыкка барып келүүсүнө жакшы каалоо тилегин билдирип, жардам керек болсо даяр экендигин айтат. Агасы Эсенгул баш болгон Күнгөй Ак суу болуштугундагы 50 адамды ажылыкка алып барат. Бул мезгилдери туркистандык ажылар ыйык жерге, Кара кум, Кызыл кум чөлдөрүн басып, Иран-Ирактын каракчыларына кабылып, Арабистан чөлү аркылуу Араңдан зорго жетишчү. Алардан айырмаланып Садыраке поезд менен Ташкент, Самарканд, Бухара аркылуу азыркы Түркистанга жетип, ал жерден кеме аркылуу Бакуга барат. Бакудан Батумиге жетип, ал жерден Кара деңиз аркылуу Стамбулга жетет. Осман империясынын ажылар үчүн даярдаган жерине конот. Бул мезгилдери ажылар сөзсүз Стамбулга токтоп, ал жерде сөзсүз халифа менен бир жума намазын окуп, андан ары жолун улантып кетишчү. Бул мезгилдер Абдулхамидтин башкаруу мезгилдерине туура келет. Балким изилденсе, Стамбулдагы баалуу маалыматтарда чыгып калар. Садыраке өзүнүн жамааты менен андан ары Дамаск аркылуу азыркы Куддус шаарына барат. Ал-Акса мечитинде болот, ал жерди зыярат кылат. Андан ары Мадина шаарына барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зыярат кылып, салам айтат. Андан ары ыйык Меккеге барып, Каабаны таваф кылып, ажылык парзын аткарат.
Меккеде агасы Эсенгул бул дүйнөдөгү арзуусуна жетип кайтыш болот. Жаназасы Каабада окулуп, эң сөзүнө ылайык ыйык Меккеде жерге берилет. Көп кыйынчылык тартпастан 1902 жылы декабрь айларында элине кайра кайтып келет. Азыркы кээ бир туугандар ажылыкка умрага аттангандарды жосунсуз сындыгандар, аталары Садыр аке баш болуп, ал ыйык жерлерди зыярат кылып, бир тууганын ошол жерге көмүп келгендигин билишет бекен. Кызык. Садыр аке Мойтеке сыяктуу намаз окуп ажыга баргандарды, араб кул деп табалагандарга Садыр акенин жообу эң мыкты. Алгандай эле, анда угуп туруңуз. Бир күнү Садыр аке Катмалдыга чоң топко барганда, Баяке аттуу жигит Садыр акени көрсөтө, тетиги аңырайган немеңер ким дейт. Ооба, азыркы күндүн тилине которсок, тетиги араб кул ким болуп которулат. Садыр аке ага ушинтип жооп берет. Атам жол болду, өзүм Садырмын. Атасы жок эли менен жок болгон, агайыны менен кас болгон, арам ишке маш болгон, бычтырып салып ат болгон, ак төбөл карыш тебетей кийген Баяке деген сен болуп жүрбөгүн. Ооба, араб кул деп чагымчылдык чыгаргандарда арамга маш болгондор, өз бир тууганына кас болгондор. Себеби тектүү, заттар, абройлуу кыргыз, айрыкча аксакалдар эч качан өз боордошун бөлүп акарат кылып мыскылдабайт. Муну кылса жуңгар манжур канын алып жүргөндөр, коммунизмдин суусуна багылгандар, абыке көбөштөр айтат. Карып, бир буту көргө салаңда олтурганда, жаштарга акыл насаатын айткандын ордуна өткөл курактагы тентектердей болуп, жаш кыздарга, жаш балдарга одураңдап асылып акарат кылгандарга дагы кандай ат коймак элек. Чыныгы эл бузарлар мына ушулар. Анда Мойтакени да, Садыр акени да араб кул деп аташсын. Дарамети жетеби? Жок албетте. Мама папага приветке ачууланбаган, бирок кыргыздын ажырагысы бир бүтүн сөзүнө айланган исламий терминдерге асылгандар кудум эле кожоюнун каппаган ак төштөрдөй эле көрүнөт. Садыр аке өз кезинде Россия империясы менен Кытай мамлекетинин чек арасын бөлүшүү иштерине катышкан. 1882-1883 жылдарда жана 1884 жылдын 26 январында Цин империясынын жана Россия империясынын ортосундагы чек арасы чечилет. Жолболду уулу Садыр 1879 жылдан 1884 жылга чейин чек ара комиссиясында мүчө болгон. Кыргыз жерлеринин Цин империясына каралуусуна караганда Россия империясынын курамында калуусун туурараак көргөн. Себеби эки милдеттүү тандоо турса, зыяны азырагын тандоо шарияттын өкүмү болуп саналат. Кытай толкуса кылым толкуйт дечү. Кытайлар башында эле 1757 жылы Жуңгар хандыгын талкалагандан кийин Жуңгар хандыгына багынган жердин баары биздин жер деп эсептешкен. Алардын ою боюнча азыркы Казакстандын Балкаш көлүнө чейин, ал эми Кыргызстандын жарымын биздики деп эсептешет. Бирок Садыр аке оюнда чериктер жаткан ак чийди, чоң багыштар менен адигенелер жашаган улуу чатты, байыркы кыргыз ханынын сөөгү коюлган артышты, ичкиликтер жашаган ак тоону, байыркы бугулардын жайыты болуп келген текес күнөс жылдызды кыргызга кайтарып алууну көздөйт. Канчалык Каражанын какурбасын бул жерден Россия жана Цин империясынын кызыкчылыктары биринчи болуп каралган. Акмат Карабай уулунун жазган китебинде жашыруун Россия империясынын курамында Кара Кыргыз Букара автономия өкмөтү куралат. Башчысы Шабдан Жантай уулу болгон. Ошондон улам Шабдан хан болгон деген сөз ошондон калган. Ал өкмөттүн курамына Пишпек, Каракол, Жаркент уездери кирген. Бул аты бар заты жок Букара өкмөтү 6 ай гана өмөөнөт жашаган. Садыр аке Петербургтан жана башка жерлерден мыкты мыйзамчыларды, юристтерди алдырып, көп каражат жумшап, Россия империясынын карамагындагы Букара Кара Кыргыз өкмөтүн түзүүгө көп далалат кылат. Жок дегенде казактардын кичи жүзү бөкөй ордодой кылсак деген. Бирок падышалык колонизаторлор өзгөчө Александр 3 жана Николай 2-нин тушунда бул ишке ашуусу мүмкүн эмес эле. Бирок Садыр акенин бул тилеге көз өткөндөн кийин өзү колдоп каржылап тарбиялап келген Байсоорундагы медреседен таалим алган балдар Жусуп Абдырахман уулу, Касым Тыныстан уулу, Хасан Жээнбай уулу өңдүү жигиттер СССРдин курамында Кара Кыргыз облусун түзүштү. Ал эми Россия империясы үчүн чек араны бөлүүдө жергиликтүү элдин жайыты жана кыштоолору экинчи маселе болгон. Ошого карабастан Садыр аке улуу тоолордон агып чыккан дарыялардын Кызыл суу, Какшаал, Ак суу куймаларынын Тарим дарыясынын жээктерин, Текестин Иля дарыясына чейинки сууларды
куймалары менен анын тегерегиндеги кыргыз жерлерин толугу менен өзүбүздө калса экен деп ичкен ашын жерге коюп чын жүрөгүнөн чуркады. Садыракенин 2 аялы болгон. Улуу аялынан Рыскулбек, Ажыбек, Карабек, Исабек, Тыныбек аттуу перзенттерди көрсө, кичүү аялы Алиман ападан Аматбек, Ыбрайымбек аттуу перзенттерди көргөн. Садыраке 84 жыл жашаган. Айрым маалыматтар боюнча 1909 жылы, айрым маалыматтар боюнча 1905 жылы дүйнө салган. Сөөгү Ысык көл районуна караштуу Кожо Аяр айылына коюлган. Анын урпактарынын көбү да ушул айылда. Садыраке өткүр, зирек, туаса зээндүү, кыраакы, калыс адам болгон. Ал жыйындарга келе жатканда улуу кичүү дебей, жарыла жол бошотуп, аны тосуп алышчу. Анын жүрүшүн кыраан бүркүткө салыштырышчу. Анын оюн башка уруунун өкүлдөрү да угуп баалашчу экен. Сүйлөгөндө эки колтугунан эки жолбор чыгып тургансып, укканын сестентип, желпинип сүйлөйт эле. Ал киши бет алган сөздүн бели сынып, жообу тилинин учунан ыргып кете турган. Каргаса каргышы, жалгаса алкышы жаңылбаган олуя киши болчу дешет. Коммунизм орногондон кийин Садыракенин урпактары аябагандай кордуктарды көрүшөт. Эл душманынын бала чакасы деген доо менен балдарынын баарысы, ал Сейиттин балдары да Украинага чейин сүргүндөлөт. 2002 жылы Григорьевка айылы Садыраке айылы болуп өзгөрдү. Кийин бир нече айыл биригип Семеновка айылы Кожо Аяр айылы болуп өзгөрдү. Учурда болсо Садыракенин урпактары көп. Бирок эмнегедир ал инсан тууралуу даректүү тасма же кыска ролик деле тартылбай келет. Мисалга алсак, 1991 жылкы Садыракеге арналган тойдо 40 жылкы союлуп, 170 боз үй тигилген. 2014 жылы болсо $17,000 айкел тургузулуп, дагы бир ирет чоң той берилет. Жакында эле өткөрүлгөн 200 жылдыгында да аябагандай көп жылкы союлуп той берилет. Албетте, улууларды эскерип, маареке өткөзүү жакшы, бирок маарекелерден максат ошол улуу инсанды таанытууда, туурабы? Бирок ушунчалык чыгымдардан кийин Садыракени ким тааныды? Тилекке каршы эч ким. Ала тоодой аш берип, ысык көлдөй шорпо салып, шефтерге чапан жаап, устукан тартуу менен эскерилген инсан эсте калбайт. Себеби ашказан менен эскерилгендер ашказандагыдай сиңип ээрип жок болуп кетет. 40 жылкынын акчасына 20 даректүү тасма оңой эле тартылмак. Же болбосо айкелине кеткен каражатка чакан фильм жаралмак. Бирок биз дагы деле эскилерди эскеребиз деп, жеп ичип отчетту бадырата жазып, семиргенден башкага жарабай атабыз. Оокат менен ашказанды толтурчу эмес, тескерисинче маалымат менен башказанды толтурчу доор азыр. Адамдар нейросет, искусстволук интеллектти изилдеп атса, биз кыргыздар дагы деле жылкы соймой менен чапан жапмайдан ары өтө албай жатабыз тилекке каршы. Жараткандан парасат тилейли. Азыркы күндө биздин түтүн булатып, эркиндиктин абасын жутуп жашап калышыбызга ушул сыяктуу даанышман аталар, намустуу аруу апалар себепчи болду. А биз алардын аманатына кыянаттык кылбай элебизби? Өзүбүздү эсепке тарталычы бир. Биз эмне кылып жүрөбүз? Эртеден кечке эмненин артынан чуркап атабыз? Түндөлөрү уйкуларыбызды качырган эмне? Биздин жүрөгүбүздү сыккан, кыжаалат кылган эмне? Бизди коркуткан эмне? Максатыбыз, мүдөөбүз эмне? Бизди алыс сапарларга алып барган эмне? Бул суроолорго мен өзүм баш болуп жооп береличи. Эмне? Жообу чөнтөккө татыктуу макулуктар болсо, анда билели келечегибиз кооптуу. Эгер жок, жүрөккө татыктуу баалуулуктар болсо, анда билели келечегибиз нурдуу. Ойлонолу, ойгонолу. Мамлекет бул мен жана сен. Мен ким болсом, сен ким болсоң, мамлекет да ошол. Өзгөнү коюп өзүбүздөн баштайлы. Бул дүйнө жыргап ойной турган аймак эмес. Тескерисинче сыноо, кармаш, күрөш тажрыйба майданы. Күрөштө көп машыккан парасаттуулар чемпион болот. Чемпион болуудан да кыйыны ошол чемпиондук титулду көтөрүп, кармап, сактап жүрүү. Оюн күлкү жыргалчылык бейиште. Жараткан бизди да Садыракенин жолун жолдогондордон кылсын. Дүйнөдө 7 жетим бар. Тыңшалбаган сөз. Чөп чыкпаган жер. Багылбаган мал, кемпири жок чал, бойго жетип эр албаган кыз, элинен кеткен эр, башчысы жок эл.
Садыр әке.